Жетекчи болуу ар бир адамдын кыялы, бирок өзүнүн аракети, талыкпас мээнети менен бул ийгиликтерди багындыруу бардык эле адамдардын колунан келе бербейт. Бүгүн биздин каарманыбыз акырындык менен ийгиликтерди багындырып, аракети менен, өзүнүн ак ишкердиги менен ийгиликтерди багындырып келе жаткан Марат Атамбаев болмокчу. Демек, ийгиликтүү инсандын бейнесин тартабыз. Андыктан программанын аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Мына Марат мырза, биз сизге келип калдык. Бүгүн биз сиздин жашооңузду, ийгилик сырыңызды бүгүнкү программада сиз ачып бересиз деген ойдобуз. Баары жакшы, кош келипсиздер. Алгач айтып берсеңиз, ушул сиздин бир күндүк иш күнүңүз кантип башталат? Эртең мененден ушул балдарды садикка апарып, андан кийин эле жумушка келем. Жумуштан 8:30 жумуш башталса, ошо менен түнкү саат 10-11ге чейин болуп кетет сезон убагында. Күн бою жумушубуз ушул иш менен өтөт. Келиңиздер, кириңиздер, куш келипсиздер. Ошо алгач өзүңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз, сиз тууралуу маалыматтар көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы абдан кызыктуу болуш керек. Ош шаарында төрөлүп, Ош шаарында өскөнмүн. Бөкөнбаев мектепти 7-класска чейин Бөкөнбаев мектебинде окудум. Ош шаарынын 7-класстан 10 бүтүрүп айылда, Мурдаш айылында, Алай районунун Мурдаш айылында окудум. Окууну бүтүп келип, Оштууга, Ошский технологический университетке факультет, энергетик транспорт факультетине тапшырдым. 2002-жылы аны аяктадым. Аяктап, ал кезде акционерный общество Ошнан ишканасында иштедим. Менеджер, сатуу боюнча менеджер болуп иштедим. Андан кийин 2007-жылы ушул агам Пекин гостиницасын куруп, ал жакта иштедик. Ушул торговый центр куруп. 2013-жылдан 13-жылга чейин Бишкекте Чүй областынын Беловодский айылында Осо Сапат кыш деген ишкананы жетектеп 3 жыл иштеп келдим ал жакта. Ошко келгенден кийин ошол мынау 2010-жылы коголанган кийин ушул тема, ушул бизнес актуальный болуп, мебель куруучу бир цех курганбыз Ошто. Куруп бир 2004 жылда иштеттик аны. Кийин анан конкуренция көп болуп кеткенине байланыштуу анан жабылып калды ал ишканабыз. Андан кийин ошол бул азыркы иштеп аткан, жетектеп аткан жумушуму программа жазып, USAID менен биргеликте иштеп, мөмө жемишти кайра иштетип чыгуу цехин курдук. Оборудованиясын, тетиктерин ошол Кытайдан заказ берип, Кытайдан алып келдирдик. 3 жыл болуп калды буну иштетип атканыбызга. Азыркы убакта Россиядан, Челябинск шаарынан, Москва шаарынан тыгыз партнерлорубуз бар. 3 жыл бою ушул тыгыз иштеп келатабыз азыр. Азыр сиз мөмө жемиштерди кургатып, чет мамлекетке экспорттоп жатасыз. Бул дарбызды, коонду, алманы, өрүктү, көптөгөн мөмө жемиштерди. Ушул жумуштарды ушул кантип баштап калдыңыз өзүңүз ушул жумушта? Тетиктерди Кытайдан алып келдик. Кытайдан ошол именно мынау мөмө жемишти кайра иштетүү тетиктерди 120 000 АКШ долларына сатып алдык Кытайдан. Кургатылган мөмө жемиштерге суроо талап аябай кеңир экен. Себеби дегенде биздин Кыргызстан өтө бир ыңгайлуу жерде жайгашкан үчүн, географиялык жактан караганда, Баткенден өрүгүн алып келип, берден кайра иштетип, кургатып, фасовка кылып, Россияга айдап жөнөтүп аттык. Аксыдан кайнолуусун алып келип аттык, Аксынын. Арсланбаптан жаңгак алып келип аттык. Андан сырткары мынау немеден Шамалсайдан дарбыз алып келип, былтыр ошол биринчи жолу ошол дарбызды кургатып Москвага заявка болгон
негизинде ошол Москвага бердик. Канча килограмм дарбыздан канча килограмм ошол кургатылган дарбыз чыгат экен? Дарбызды айтканда, дарбыздан 10 килограмм дарбыздан 500 грамм даяр продукт зорго чыгат экен. Ошого байланыштуу баасы дагы жогору болот экен. Москвада азыр эми биз ошол Москвадагы армяндар менен конкурент болуп атабыз азыр. Себеби буга чейин армяндар гана ошол дарбызды кургатышчу экен. Биз быйыл ушул аракет кылып кургатып жөнөттүк. Немелер партнерлорубузга жакты. Андан сырткары эми ар кыл продуктунун, ар кыл мөмө жемиштин өзүнүн максаты бар. Өрүктүкү, например, өрүктүкү мисалга 12 саатта кургап чыгат. Ошол биздин оборудованияда. Дарбыз 6 саат, 7 саатта кургайт. Ошондой ар бир мөмө жемиштин өзүнүн бир немеси бар да. Аны упаковкалап туруп, анан кийин эме аласыздар, отправка аласыздар. Ооба. Анан баалары кандай дейсиз? Биз эми быйыл дарбызды килограммдап эле бердик. Азыр эми ошол Москвадагы чогуу иштешкен партнерибиз 200 граммдан 500 граммдан кылып вакуум упаковка кылып бериң деп атат. Азыр вакуум упаковканы дагы алып койдук. Ошол быйыл Кудай кааласа, Кудай буйруса, вакуум упаковка кылып беребиз деп турабыз. Баасы 1 килограмм дарбыздын баасы Россияда 2000 рубль экен. Биз Шамал сайдан Оптундан КамАЗ менен алып келип аттык. Оптун ошол дыйкандардан сатып алып эле кичинекей орто дарбыздарды ошол 30 сом, 50 сомго чейин сатып алат. Ошол сиздер жасаган ошол кургатылган мөмө жемиштер ошол Кыргызстандын атынан кетип жатабы бүгүнкү күндө? Биздин чыгарган продукциянын бүт баары ошол Москвага, Челябинскиге жөнөтүп атканыбыз Кыргызстан болуп эле чыгып атат. Кыргызстанда чыгарылды деп жазылып чыгарылып атат. Анча-мынча соцсеттерден, Инстаграмда ошол подписчиктер жазып атат. Биздин Кыргызстандан ушундай өндүрүш чыгып атат экен деп кубанып, бизге ыраазычылык жазган жерлер дагы бар. Азыркы учурда кайсыл мамлекетке экспортко чыгарып жатасыздар бул продукцияларды? Былтыр 2019 июнь айында мени ошол бул жерден семинарга чакырып Дубайга барып келдим. 10 күн туруп келдик Дубайдан. Ошол мөмө жемиш, кургатылган мөмө жемиштер тууралуу семинарга бардык. Ошол жерден көп эле компаниялар менен таанышып, азыр WhatsApp аркылуу тыгыз байланышып атабыз. Ушул сүйлөшүүлөр жүрүлүп атат да, азыр бир мына карантин башталып калганга неме болуп, кичине туруп калдык. Атак ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат азыр. Кудай буйруса, Дубайга деле жөнөтүп калабыз деген үмүттөбүз азыр. Эми Кыргызстан күнөстүү, ошол берекелүү жер да өзүңүз билгендей. Эми бизде баягы баардыгын элдер как кылып алып эле сиздердин продукцияларыңыздарга муктаждык жаралып атабы негизинен Кыргызстан аймагында? Бизде эми мындай упаковка кылып сатканга элдер бизде чындыгында мөмө жемиш кеңири болгон үчүн бизде андай эле талап азыраак да биздин Кыргызстанда. Но эми биздин максат ошол биздин ушул Кыргызстандан өсүп өндүрүлүп чыккан мөмө жемишти Европага, бүт дүйнө жүзүнө таркатып, дүйнө жүзүнө таанытканга аракет кылып атабыз. Кыргызстандан чыгарылган өндүрүш деген бир сыймык кылып ушул девизди ушундай коюп атабыз да, бизди Кыргызстан деп таанылсын. Менде бир группада дагы, WhatsApp группада Африкадан бирөөлөр жазды эле. Ушул тууралуу иштеп көрбөйлү, кандай дейсиз деп. Ушул окшогон сунуштар көп. Өзүбүз аракет кылып эле ушул бир деңгээлге чыгып алсак. Түйшүгү болбой иш болбойт деп коет. Ошо ар бир жумуштун аркасында ошол түйшүк турат да. Сиз баштаган жумуштун артында кандай түйшүктөр бар? Өзүнүн бир оорчулуктары болуш керек. Ар бир мөмө жемишти Кыргызстандын 4 бурчуна барып издеп атпайлыбы? Өрүктү Баткенден алып атабыз, Кайнолуну Аксыдан алып атабыз, Жаңгакты Арсланбоктон, былтыр Нарынга бардык, баягы шиповник деп коет.
ошол нарында көп экен. Ал жак менен ушинтип Кыргызстанды тынымсыз айланыш керек, издениш керек, продукция издеш керек. Анан жол киреси болот, анан бияка логистикасы болот, алып келиш деген маселелер бар. Маселе көп. Убагында ошол сезон жай кезинде былтыр 50-ге жакын адам иштеди. Адамдар деле мындай туруктуу турбайт, ошол жактардан деле проблемалар болот. Эми бардык эле иштин өзүнүн бир кыйынчылыгы болот деп ойлойм да. Жакында биз мына ХБК участкасында бир курулуш жасап атабыз азыр. Мына карантинге байланыштуу азыр убактылуу токтоп турат. Ошол жерге мөмө жемиштин ширесин чыгартуучу цех курганын жаттык эле. Пландап, тетиктерин бүт Германиядан заказ берип, алдырып, даяр кылып койгонбуз. Азыр ушул курулушубуз бүтүп эле калса, быйыл жумушка киргизебиз деген катуу тилектерибиз бар. Азыр эле айтып жаткан объектибиз ушул. Ушуну азыр куруп курулуш жүргүзүп атабыз. Мына COVID-19 байланыштуу убактылуу азыр токтоп турат. Бул жак биринчи эле охраналар. Бул охранага место кылдык, биринчи эле. Промышленный зона болгон үчүн өзүбүзгө атайын трансформатор, отдельный трансформатор койдук. Өзүңүз тааныштырып берсеңиз, кайсыл жер, кандай болот, эмне болот? Бул жагы мына жери ичинде мына печка турат. Нан пышырган, бөлкө нан пышырган печка курдук. Бул бөлкө нан пышырган? Бөлкө нан пышырган печка. Азыр бул даяр уже, бул үстүн жапсак азыр. Бул жер ушул бөлкө чыгарган кондитер жана нан азыктарын чыгарган цех болот. Бул жагы ошол мөмө жемиш ширесин чыгара турган цех кылабыз деп пландап койгонбуз. Демек, бир жагында ошол атайын нан чыгаруучу цех кылсаңыздар, бир жагын ушундай мөмө жемиштин ширесин чыгара турган ушул жерге тетиктерди орнотобуз. Мунун үстү 2 этаж болот. Основной кире турган ход бияктан 2 этажга чыгып, 2 этаждын полный офис кылабыз. Мунун астында дагы подвалы бар. Подвалын склад кылабыз деген планга ошондой чийилген. Аз бул жерди мындай кылып, жакшы кылып, мына ал жагына туалет, ванна, душ рабочийлергечи. Биз Марат экөөбүздүн быйыл жашаганыбызга, чогуу жашаганыбызга 20 жыл болуп атат. Октябрда буйруса 20 жыл болот. Мен кесиби мугалим, мектепте англис тили менен сабак берем. Марат өзүңөр билгендей ушу жеке ишкер, үй бүлөдөгү ордун, балдарга болгон мамилеси жөнүндө айтсам, аябай камкор ата десем жаңылышпайм. Себеби балдарга ушундай эне тызылдайт го. Бизде кичине алмашып калганбыз да. Бизде атабыз көбүрөөк тызылдап, көбүрөөк эме болуп турат. Ушундай көбүрөөк уруш жеп коем мен балдардын кичине неме кылып койсомчу. Кандай жолдош десем, өзү айткандай, мен китептегидей баламын да, Назгүл деп өзүн өзү көп мактап калат да. Анан туп-тура деп коем. Ошо кыскача айтканда китептеги бала кандай экенин билесиңер да, ошондой жолдош. Балдарына камкор, бирок катуу тийбейт, бирок ошол эле учурда мен эмнесине таң калам?
балдарын урушуп мындай катуу сөз менен тилдебейт, бирок балдар ушунчалык коркот. Бир нерсени туура эмес кылып же мектептен кандайдыр бир туура эмес иштерди кылып койсо, мен атаңа айтам десем эле, апа суранам, айтпаңыз, экинчи кайталабайм, атама айтпаңызчы деп ушунча алдырайт да. Анан өзүнүн акырын айтам да, Марат, сен катуу тийбейсиң, бирок ушунчалык безилдешет балдар сенен десем, мен ошон үчүн урушпайм да, сен кечке уруша бересиң, тилдей бересиң, ошон үчүн сенен көп коркушпайт деп күлөт да. Мен ошол кандай десем, сапаттарын баалайм. Катуу тийбейт, бирок ошол эле заматта өзүнө болгондой немеси бар да. Ажылдап эле урушуп эме кылган адаттары жок, Кудайга шүгүр. Өзүм мугалим болгон үчүн мен класстагы ата-энелер менен көп иштешем да, ошондой аталарды көрүп, көп салыштырам. Сен мугалим болгондон кийин ошондой салыштыра берет экенсиң да. Канча жыл болот эми үй бүлө курганыңызга? Быйыл 20 жыл болот, октябрда буйруса. 3 уул, 3 кыз, 1 уулубуз бар. Чоң кызыбыз 19 жашта. Ош мамлекеттик университетинде бизнес и менеджмент факультетинде окуйт. Андан кийинки кызыбыз 7-класста, Эрбол 5-класста. Бул кенжетайыбыз 1,5 жашар. Көбүнчө жаратылышка, мисалы үчүн жайлоого барып эс алганды жакшы көрөбүз. Каймак сүт ичип дегендей. Ошо жаратылышты эс алганды көбүнчө жактырабыз. Балдарыбыз кичине интернет тартпайт экен, зерип кеттик дешет, бирок барабыз да, баары бирчи. Жумуш көп болгонго байланыштуу ушул жумуштан чарчап келип, балдарын көрүп, балдардын алдында туруп, чарчооңду деле унутуп каласың. Азыр эми адам баласында эң эле негизги үй бүлө, бала чакам деп, бала чакаң үчүн жашайсың. Ошол балдарымды аябай жакшы көрөм. Алдыга койгон максат эми ушул өндүрүштү өнүктүрүү, дагы бир деңгээлге чыгаруу. Мынау чет мамлекеттерге барып, чет мамлекеттердин өндүрүштөрүн көрүп, суктанып, ошолордун деңгээлине чыгаруу максат. Көп жумуш орундарды түзүү элдерге. Көп эле мынау азыр биздин эң эле негизги планыбыз ушул Дубай менен Европага рыногуна чыгып алсак өтө жакшы иш болот, зор иш болот эле. Ошол алдыга койгон максаттарыбыз ошол. Мыкты өндүрүшчү болуш үчүн адамга биринчиден эле ушул чыдамкайлык керек экен, чыдамкай болуш керек экен. Анан тажрыйба керек, билим керек, колдоо керек. Мен мына ушул ишканалардын бардыгы, мен ушул ийгилигим, азыркы күндө жетип турган ийгилигим бардыгына артында агам турат, Керим Жанакович, бардык нерседен колдоп, бизге жардам көрсөтүп, туура жолду тандатып, тарбия берип, ушул деңгээлге жеткирип койгон ушул Керим Жанакович болот. Колдоолор жакшы эле болуп атат. Биз азыр ошол мынау мөмө жемиш ширелерин чыгарганга мынау өкмөттөн кичине насыя алып атабыз. Арзан процентте ушундай жардамдар болуп атат.